Эми албетте бул сурап аткан бир тууганыбызга жана жалпы адамдарга айта турган кеңешим биринчиден адам баласы ошо бул дүйнөгө келген максатын унутпаш керек. Ар бир адам, эркекпи аялбы, бул дүйнөгө келген максатын билиш керек. Эмнеге келдим, эмнеге жаралдым деп. Мунун суроосун Алла Таала өзү Куранда эле ачык эле айткан. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Мен жиндер менен адамдарды өзүмө ибадат кылуулары үчүн жараттым деди. Демек биздин бул дүйнөгө келген максатыбыз Кудай Таалага сыйынуу, Кудай Таалага кулчулук кылуу. Ошондуктан ушул дүйнөдөгү ушу негизги максатыбызды биз унутпашыбыз керек. Бардык нерсени ушул максатты аткарыш үчүн ушул аракет кылып ошого жумшашыбыз керек. Алла Таалага сыйынып, Алла Тааланын бардык буйруктарын аткарып, исламдын 5 түркүгүн аткарып, намаз окуп, зекет кармап, орозо кармап, Алла Таалага түз сыйынып, ширктен алыс болуп, анан ошол жанагы максатты аткарышыбыз керек. Кудай Таалага кулчулук кылышыбыз керек. Эң негизги максат. Жашоодогу кандай бизге жакшылык берилген болсо, ошонун баарын ушу кызыкчылык үчүн жумшашыбыз керек. Акчабыз болсо ошого жумшашыбыз керек. Ден соолугубузду, убактыбызды ошого жумшашыбыз керек. Албетте Аллах субхана тааала бизге бул дүйнөнү жаратып берди. Ошондон биз пайдаланабыз, колдонобуз. Бирок ошо пайдалануубуз, колдонуубуз ушул максатты ишке ашырыш үчүн болуш керек. Анан өзүбүздүн деле кызыкчылык үчүн колдонобуз, бирок кызыкчылык үчүн колдонобуз деп арам нерсеге өтүп кетишибиз керек. Жана ошондой эле ошол негизги максатты аткарууга тоскоолдук болбош керек. Бул жашоонун рызкысы, бул жашоонун жыргалчылыгы. Мына ошондо чыныгы адам болот. Адам баласын жалпы жөн менен такыбачылык болуш керек. Кудай Тааладан коркуп ушул нерселерди аткарып жүрүш керек. Андан кийинки айтарым, насаатым ошол бир тууганыбызга ушул максатка жетүүдө, ушуну аткарууда сөзсүз адам баласында илим болуш керек. Илим алыш керек. Бул илим алуу ар бир эркек аялдын милдети. Ушул өзүнүн жашоодогу, күнүмдүк жашоосундагы, жалпы жашоодогу ибадаттарды үйрөнүп билүү ар бир эркек аялдын милдети. Ошондуктан ошол адам сурап аткан же башка адам илим алып үйрөнүш керек. Илим бул нур, илим бул жарыктык. Адам баласын караңгылыктан жарыктыкка чыгарат. Туура динди үйрөтөт. Кудай Таалага илимдин үстүндө сыйынат. Көптөгөн нерселерди, жаман менен жакшыны, бидат менен сүннөттү айырмалап билет. Өзү эле жакшылыкка жетет. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, илим издечүүгө Аллах субхана таала анын махлуктары керек болсо кечирим сурашат. Башка жөнөкөй махлуктар керек болсо суудагы балык дагы ошол адам үчүн кечирим сурайт дейт. Эми илимдин көптөгөн жакшылыктары бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, кайсы бир адамга Аллах субхана таала жакшылык каалаган болсо, ага ошо диндеги илимди үйрөтөт деген. Бул өтө чоң жакшылык. Ошондуктан ошого илимге умтулуңуз, издениңиз, окуңуз, диниңизди үйрөнүңүз. Анан ошо чоң жакшылыкка жетесиздер. Андан кийинки айтарым үчүнчүсү, эми көп насааттар көп, бирок эң жакшысы ошол илим үйрөнгөндөн кийин, илимди жеткирге алгандан кийин, жанагы биринчи максат болгон Кудай Таалага сыйынуу максаттуу аткарарда, муну иш жүзүндө амал менен аткарыш керек. Үйрөнгөн нерсеге адам баласы амал кылыш керек. Билип туруп эле таштап койгон болбойт. Анан ошо амал кылып атканда, үйрөнүп ошол нерсени жасап аткандан кийин өзүнө ыраа көрбөстөн башка бирөөгө да жеткириш керек. Башка бирөөлөргө даават кылыш керек. Даават кылып аткандан кийин ошол дааватында өзүнүн жеке эле жалпы жашоосунда, үй бүлөсүндө, бир туугандар менен болгон мамиледе адеп ахлактуулук болуш керек адам баласы. Бул ошол нерсе, эң негизги нерсе. Адам баласында адеп ахлак болуш керек сөзсүз түрдө. Жакшы сөз сүйлөгөндү, жакшы мамиле кылганды үйрөнүш керек. Жумшактыкты үйрөнүш керек. Адамдар менен, керек болсо айванаттар менен мамиле кылганда дагы адеп ахлак менен, жумшактык менен мамиле кылганды үйрөнүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылчу Алла Таалага кайрылып. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адеп ахлактын туу чокусун алып жүргөн. Ушундай адеп ахлагы жакшы адам болгон да. Айша энебизден сураганда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын адеби кандай болгон дегенде, адеби бул Куран болгон деген. Мындайча айтканда, Куранда кандай буйруктар, кандай жакшы иштер кылган болсо, ошонун баарын аткарчу эле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабасы Анас ибн Малик деген сахаба айтууда, пайгамбарыбызга 10 жыл кызмат кылдым дейт. Ошо 10 жылдын ичинде мага эмнеге ушуну аткардың, бул нерсени мындай кылсаң болмок эле деп айткан жок деп атат. Көрдүңүздөрбү? Өтө бул адеп ахлактын туу чокусу да. Өзүнүн ушу жардам берген сахабасына эмнеге сен ушунтип аткарып койдуң? Бул нерсени мындай кылсаң болмок да деп айткан эмес да. Анан биз ал деңгээлге жете албасак дагы аракет кылып, баягы адеп ахлакты үйрөнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Айрыкча бирөө менен мамиле кылганда, даават кылганда,
адеп акылыктуу болушубуз керек. Анан кээ бирөөсү башка бирөөгө, жат адамдарга мамиле кылууда адеп акылыктуу болот. Албетте бул жакшы нерсе, бирок да өзүнүн үй бүлөсүн, бала чакасын да унутуп коет. Бул нерсе да туура эмес. Бул өзүм үчүн даават, силер үчүн да даават. Ар бир адамдын кемчилиги бар. Баарыбызда тең кемчилик бар. Ошондуктан биз адеп акылыкты толуктаганга күндө муктажбыз. Алла Таалага жалдырап, дуа кылып, адеп акылымды оңдо деп дуа кылып кадимгидей сураш керек. Анан ошонун себебин көрүш керек. Кээ бир адамдардын тубаса көнүп алган адеп акылактар начар болуп туулат. Кээ бир нерселерди жашоодон үйрөнүп алат. Ошонун баарын таштаганга аракет кылыш керек. Акырын болсо дагы аракет кылып, аз болсо да таштап үйрөнүш керек. Кээ бир адамдар тубаса жакшы адеп акылактуу болуп төрөлүшөт. Адеп акылат дагы кийин дагы окуп билип үйрөнүшөт. Мына ошондой адамдар ошол адеп акылагын сакташып, дагы кошумча үйрөнүп, жашоолорун уланта бериш керек. Анан ошолорду мына ушинтип жана биринчи максатын аткарышып, Кудай Таалага түз сүйүнүп, кулчулук кылышып, илим алып, ошо илимди даават менен, башка бирөөгө үйрөтүү менен, адеп акылак менен тараткан болсо, иншалла адам баласы эмне көптөгөн жакшылыкка жетет. Алла Таала баарыбызга ийгилик берсин. Анан ошол адам баласы ошо илим алып үйрөнө берген болсо, жана экинчи насаатта айтылгандай, ошол илим баардык жакшылыктарга, баардык насааттарга, баардык жакшы жолдорго жол ачат да. Көп нерсеге үйрөнүп алат. Ошондуктан бул эң негизги нерсе. Аллах субхана таала баарыбызга туура илим жана жакшы адеп акылакты насип кылсын. Жана ар дайым бизди ушу Кудай Тааланын өзүнө гана кулчулук кылуучу, тавхидтен кайтпаган, ширкке батпаган мусулмандардан кылсын. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берсин.